Эми кезек журтташтар баянында бүгүнкү каарманыбыз 18 жаштагы Айбике Исаева Малайзияда окуйт. 5 тилде эркин сүйлөгөн мекендешибиз өткөн айда Таиландда тайбокс боюнча өткөн дүйнөлүк чемпионатта биринчиликти багындырып чемпионат алды. Медиа маркетинг жаатында билим алып жаткан Айбике Исаеваны Бишкекке эс алууга келген мезгилде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кепке тарткан. Келгениме 2 күн болду. Бирок эс алууга келсем деле мен ошо спорт залыма машыгууна келатам да. Анткени ар бир спортсмен өзүнүн формасын жоготпош үчүн ар дайым тренировка кылышым керек да. Кайсы жерге барбасын? Кайсы өлкөгө барбасын, Кайсы өлкөгө барбасын, ар дайым өзүнүн формада кармашым керек. Мисалы бул жака канча күнгө келдиңиз? Мен 3 жумага келдим, анткени менде азыр мындай кыска эле каникул болуп атат. Он 18 жаштагы Айбике Исаева 11-19 март күндөрү Таиланддын Бангкок шаарында тайбокс боюнча өткөн дүйнөлүк чемпионатта 67 килограмм салмактагылар арасында алтын медаль тагынды. Ошо спорт мындай кызды, ар кандай кызды күчтүүрөөк кылат да. Негизи мен бийге деле бараткан болчумун. Ошол кезде деле мындай өзүмдүн кандай десем, личностим мындай күчтүүрөөк болсун деп ошол спортко келдим. Ал спортко 12 жашында аралашкан. Буга чейин ар кандай эл аралык мелдештери катышып, ийгиликке жеткен. Бирок бул Айбикенин алтын медалды алгачкы жолу тагынышы. Кыздардын боюнча биринчи орун алдым. Бул мен 3-чү чемпионат, негизи дүйнөлүк чемпионаты биринчи жолу 3-чү орун алдым. Ошо 2017-жылы мен күмүш алгам. Да бир аз кыйыныраак болчу ошол кезде. Бирок мен токтобой, максатына жетем, Кудай буйрса деп, ошо бул жылы биринчи орун алдым алтынды. И, к примеру, она получается как-то, знаете, вот есть такие как-то ученики, да, вот какие-то трудности бывают, да, и он все бросает. Она не из таких, она не бросает даже. И даже если у нее не получается, она все равно в любом случае это всегда доводит до конца, скажем так. Но вообще девочка очень молодец, очень старательная. Даже, к примеру, вот, скажем, она очень хорошо знает английский язык, да, как говорится, да. И вот в этом плане, даже когда бывают какие-то переводы, нужно какие-то документы, она с этим всегда, никогда не отказывает. Ее попросишь, она всегда старается помочь. Даже если не мне, она обычно всегда всем помогает. Айбике 2 жылдан бери Малайзиядагы жеке менчик университетте журналистика, маркетинг адистигинде окуп жатат. 4-5 жылда эркин сүйлөгөн спортсмен университетте жеңилдетилген шарт менен билим алууда. Окууну аяктагандан кийин спорттон тышкары маркетинг тармагында өз ордумду табам деген ишенимде. Негизи мен гуманитардык адаммын. Ошон үчүн кандай десем, жаңы нерселерди кылганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн маркетинг бул деген ар кандай компанияга жаңы нерселерди алып келиши негизи. Ошон үчүн мага аябай жагып атат. Айбике жашоосунда спортту биринчи орунга коет. Бирок машыгуудан кийин бош убакытта бала кезинде ойногон пианино, бий ийримдерине такай барат. Айтып атышат, кээде айтып атышат, неге ошол спортту тандадың деп, жөнөкөй кыз болбойсуңбу? Ошо көп нерсе болуп атат негизи, бирок поддержка көп, ошол мага жетип атат. Ошо спорттон кеткисим келбей жатат. Малайзиядагы Айбике билим алып жаткан окуу жайда кыргызстандык 34 студент бар. Алардын окуу жайдын коомдук, маданий иштерине аралашуусуна Айбике жетекчилик кылат. Андан тышкары Малайзияда КМШ студенттери уюмун түзүп, сырттан жаңы келген студенттерге тил, укуктук жана башка маселелер боюнча кеңеш берип иш алып барат.